Мен Бактыркин буну көрүп кат жазып кипиш көтөргөндө булар келип буну замансыз этип аракет кылышты да. Алгы дефекттер барын көрсөттүңөр айттыңарбы? Ооба, баарын көрсөттүм. Жамап кетип атасыз. Сыртынан утепление кылынган. Уже кунайым тасап коюп. Только бияктабы же башка класстарда да бар? Бияқта бар ғой, мұғалімдерде кейін жандырды. Анда майда кетішкен. Бұйым да пайда болды. Рамияны не болды, мына жаңағы сыртты бияқ болды. Сыртынан көрсөттүм. 15 апрелде Жогорку Кеңештин депутаты Бакыт Тентишев Чүй облусунун Ысык Ата районуна караштуу 9 Булак айылында жайгашкан Мурзалиев Арстанбек атындагы жалпы билим берүү орто мектебинин абалы менен таанышып келди. Анда Ысык Ата айылынын айыл өкмөтү Акылбек Дунунбаев мектеп жаңы гана курулганына карабастан сапаты начар болуп калганын билдирди. Тагыраагы бул мектеп 2022 жылы курулуп бүтүп, 2023 жылы пайдаланууга берилген. Сапатсыз курулгандан улам мынтип жарака кете баштаган. Эми оңдоп түзөөгө муктаж болуп турат. Бул маселени эл өкүлү Бакыт Тентишев чечүүгө аракет жасаарын, парламентте бул маселени көтөрө турганын билдирди. Регель он апшыктый да? Ичинен уже бетон жарабагандан ичинен темир менен уголоктордон апшыбай кетчү болду. Бул маселени биз местный кеңештен көтөргөнбүз. Ошол жерден ошол киши моюнуна алып да мен жарабай калган үчүн темир менен усилить эткем дейт да. Бирок биз билген боюнча строительный норма боюнча антип усилить эткен болбойт да. Это бетон жарабайт да. Заключение. Ну, берде эч кандай заключение не билишимче. Могул сыртынан Какое заключение было? маскировочный апшыбай деп кеткен. Оны апшыбай кеткен күндө деле сыртынан көрмөк. Что, кайсы подряд организация? Юрлицо? Да, он уже асат туда. Мына молар кийин апшыбай этилген. Мыналар монун аркасында трещина бар. Муну кийин келип, самоклейка болуп мен апшыбай этип кеткен. Что? Көрмөгөндөй болуп, заманбай этип кеткен трещина. Мен де көрмөй турмун. Тыгашты мында? Төгүп кеткен. Мен Бактыркин буну көрүп кат жазып кипиш көтөргөндө булар келип буну замансыз этип аракет кылышты да. Алгы дефекттер барын көрсөттүңөр айттыңарбы? Ооба, баарын көрсөттүм. жамап кетип атасыз. Уже кунайым тасап коюп. Тепкеде сынып атты бар, балон. Сынып атат? Эмнеге? Жыгачмен апшайды деп койчу. Жыгачмен апшайды деп койчу. Только бияктабы же башка класстарда да бар? Бияқта бар ғой, мұғалімдерде кейін жандырды. Анда майда кетішкен. Бұйым да пайда болды. Жылға кеткен. Бул жок болчу ал убакта, азыр пайда болду. Бул замазка кылып кайра жасап кеткенден кийин кетесиз да. Повторно. Тек чекелер бар, кетіп ақылын кетер екен. Класстар жашты. Майда кетішкен. Ну, сюжеттер бар ма? Стадия, когда на стадии как строительство бар, сюжеттер жоқ па? Бетон қойғанда сюжеттер бар жоқ па? Эми аны мурун айлык Тоже зайкын екінші қандай кетеді? Ана продолжение, астында уже продолжение бар? Бұйым пайда болды. Ну, где регулятор,
Потому что районный фундамент Может быть, да. Рамзияна методын жаңағы сыртты беріп қойшы. Сыртынан көрсөттү. Вот еще правильно. Факты есть, согласен. Пока приемка болғанға чейин улам келіп заман өтеді кетіп отыр. Бұлардың көріп отырсыз, біз жаман үшін кетіп отыр. Емелердің алдындағы кирпич пе? Кирпич. Андан соң жогорку кеңештин депутаты Бакыт Тентишев дал ушул 9 булак айылынын бала бакчасы менен таанышты. Бул бала бакчада учурда 70 бала тарбияланат. Айыл өкмөт мамлекет тарабынан каражат бөлүнүп берилсе, кем карчыларын толуктайт элек деген изги тилегин айтты. Потому что мынау айылда действительно мындай проблемный жерде садиктер жок да жакын жерде. Ошон үчүн 8 саат өткөрүп атабыз. Азыркы убакта бизде ошол холодильник, жанакы плита, стиральный машина бар, 200 миң акча болсо, пока дети учат. Везде учатся. Да, пока садик. Как школа, да, это начальная школа. Потом азыр акчалар саат бүтүрсөк. Нет, 270 миң каржы көп тиет, кроваттар мисалы. Алабыз да сатып алганбыз. Бар уже. Правда да? Кроваттар кайда? Я. Матрас, посудалар бар. Пока дети здесь учатся. Ага. Мы подготовили на 8 часов 10 часов. Это группа. Қанша группа бар? 3 саат. Екі группа бар пока. Пока 2 саат. Ну, люди все просят 7 саат на полку. Все это алтырып анан кайра келе албайсың, келгенде жатпайсың. Маған өстейді да. Ешкесе яздың ешкесе. Қанша бала бар? 70 край бар, да? 70 миллион бар. Комплект. А столовый қайсыда? Я. Столовый қайсыда? Столовый. А мол? Надо плитовой готовить. Холодильник для туалета. Отопление биыл жасап тұрдық, бар жаңа. Айыл өкмөттүн бюджеттен выделять етіп, полностью сделали отопление. Вот это тоже что же мы. Ну, если готовить, нужно брать, качественно положить. Чем богато, конечно, аксиоз пособие, как это закупить. Самое главное тепло. Тепло, уютно. Ну, если даже 8 саат болсын, жашыда енді. Алып тастайды. Ертең душқа барады. Несін келіп алып тез болған. Айылда қанша жылдан бері бала бақша жоқ та. Мына жаңа ашылып қазір әрекет болып жатырсың. Бәрі жалпы болып жүр. Ошолда полный собственно Полностью айылда хватает. Башкардан келе. Может быть, те, кто келиши мүмкін, кому-то далеко возить. Они сейчас возят туда, другой сюда. Жоқ, ондай да?
Бир мотоциклде. Мата. кеңейтүү. Да, это трехместный был, да? Кровать, матрас, Кровать, матрас, одеяло, подушка, посуда. Все на 70 человек. Ошондой эле депутат Бакыт Тентишев Ысык Ата районуна караштуу Карагай Булак айылына барып, курулуп жаткан Чакан спорт залдын абалы менен таанышты. Бул спорт залга 2021-жылы бир аз акча бөлүнүп курулуп баштаган. Айыл тургундары эл өкүлүнөн бул спорт залдын ичине атайын жабдыктарды алып берүүсүн өтүнүштү. Алар айылда спорт залдын жоктугунан улам балдар коңшу айылга барып машыгып жаткандарын кошумчалашты. Ушул жаш жеткинчек балдар фронт айылына барып жудоға катышып ошол жака тренировкага барып атышат да. Тренер айтып атат, эртерээк биякты бүтүрүп, матасын салып эметсеңер, мен бияка келип эле баштырайын деп атат да. Эчиң көрөлү кирип. Укуунда сырчы. Отуруп калды, ойноп кетти. Жок, бул кышкы болгонда эмес. Укуун уруйун жок экен. Яктен ашар жол менен салдык да. Ошо айтты ошо. Бирөө стенасын көтөрүп, бирөө кышасында. Кененирээк салсаң болот. Жудого ойноо. Күрөшкө тар болуп калат го бакта. Жоктун жогору да. Туура. Бияка отопление болуш керек дейм. Отопление болуш керек го. Бизге Кышына вот. мата жагып Жок, бияка биринчи отопление жасаш керек. Отопление жок болуп мат жайсаң өлөт да мат кийин. 1-2 жылдан кийин. Туура. Көгөрөт. Анда сас баштайт ал. анысы мен болсо вообще сон болмос да, отоплениеси. Биринчи отопление жасаш керек сен. О, бир любой здание будет да. Аман болсак берет. 80 миллион, 90 миллион сатып берет. 18 сатып берет. Отопление мына түз коюш керек могул уровеньде. Аябай укуң кем. Эбе ал электрический да? Электрический болот. Билбейт кем. Бизде Алманда электрический сатып беребиз да. Ошондон колдонот, майда топто. Блин, акча берет да. Хотя бы теплый пол урутуп, печь кылып койсок болот да мындай. Водяной ушуна болсо болот. Ошо болот да. Много не болот да. Ну, уровень куш керек да мыякта. Азырчы. Аябай укуң кетет, көрүнүп турат бирок. Киргизгиле, эми жетишпеген. Эми киргизгиле, давайте канча 200-300 Свет бар жакта, трехфазкабы? Жок мындай. Бир фазалыбы? левый. Пока эметиле Жок, бир фаза бияка жетпейт отопленияга. Көтөрөт ал. Отопление болуш керек, сөзсүз трехфазканы которуш керек, бияка жазыш керек. Айылдын көйгөйү мына бир. Көрдүм ушуну? Жана сиздин машина токтогон жерди көчөнү көрдүңүзбү? Ооба. Ошол экинчи маселе. Всё. Тиги трассадан бери жүргөндө алар жазалып атат. Биз уже чүй фонддон акча алып, Жок, могу трасса, основной трасса жазалым деди го, мурун. майда бүтөт. Бүтөбү? Салат уже эмет болот. Аты эмне көчө? Туура жол көчөсү аты жок да. Центральный көчөдөн антак. Жок бата. Ошол жазалат асфальт. Мына бул көчө проблема болот. Мисалы баягында жааганда лай болмуш, балдар ошол лайдын үстүндө өсүп өшөт да мектепке. Туурабы? Туура. Ошону чечиш керек. Биздин каражат жок. Реально ошону биз чүй фонд менен быйыл араштырып чечип койсок болот. Жакшы болуптур ошо. Бул Карагай Булак айылында бир гана спорт зал көйгөй эмес. Мисалы айылдын жолдору, суу келе турган арыктары да оңдоого, жаңыланууга муктаж. Бул көйгөйлөрдү уккан Жогорку Кеңештин депутаты Бакыт Тентишев бул маселени жыйында көтөрө турганын, чечүүгө көмөк көрсөтөөрүн айтты.